Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatly mekendешler, qadırlı musulman bir tuğandar, barыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мерими, райымы, жана берекеси болсун. Алла Таалага чексиз шүгүрлөр. Жараткан Алла Таала бизге таалим берет. Бизди жараткан Алла бизге буйрук берет. Жашоону үйрөтөт. Фадкуруни адкуркум вашкурули ва ла такфурун. Силер мени эстеп жашагыла. Алла Тааланы эстеп жашаш керек экен, ал бизге жашоо берип атат. Дин соолук берип атат. Акыл берип атат. Ырыскы берип атат. Алла Тааланы эстеп жашагыла дейт. Канча деген чексиз, эсепсиз неаматтарын берип атат. Фадкуруни адкуркум, мен дагы силерди эстеймин дейт. Алла мээрими менен эстейт, хидаяты менен эстейт, кечиримдүүлүгү менен эстейт, рахматы менен эстейт, ырайымы менен эстейт, жакшылыгы менен, ыраазычылыгы менен эстейт. Силер мага шүгүр кылып жашагыла дейт Алла Таала. Биз күн сайын Алла Тааланын неаматтарына шүгүр кылып жашашыбыз керек. Шүгүрсүздүк кылбагыла деди, эскертти. Шүгүрсүздүк кылбагыла. Шүгүрсүздүк бактысыздык. Шүгүрсүздүк шайтандык. Ошон үчүн эмне нерсе Алла Таалам берсе, ошого шүгүр кылыш керек. Ошого шүгүр кылыш керек. Алла субханаху ва таалага шүгүр кылыш керек. Тирмизи шарифте келет хадис бар, хадистин үзүндүсү бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизге мындай таалим берген. Бактылыктын жолун, оңолуунун жолун үйрөткөн. Бу дүйнөгө келип, бул ааламдын кожоюн, Алла Тааланы таанып жашаган жолун үйрөткөн. Мындай дуа үйрөткөн да: Аллахумма ма разактани мимма ухиб. Я Алла, мен жакшы көргөн нерсени сен мага бердиң го. Буну Алла Таала бизди эмнени жакшы көрөбүз? Жашоону жакшы көрөбүз, Алла берди. Ден соолук, жаштыкты жакшы көрөбүз, Алла берди. Ырыскыны, амандыкты жакшы көрөбүз, Алла берди. Курсанчылык, чындык, тынчтыкты жакшы көрөбүз, Алла берди. Аллахумма ма разактани мимма ухиб. Я Алла, мен жакшы көргөн нерсени сен мага бердиң го. Мына Алла Тааланын неаматтары да, эми иш бүтө элек, дагы жарымы бар. Буну кандай кылышат? Фажалху кувватан ли фима тухиб. Ушу берген нерсеңди, я Алла, эми сен жакшы көргөн нерсеге сарптаганга мага күч кубат бер дейт да. Мен жакшы көргөн нерсени Алла берди. Эми ошол Алла Таала жакшы көргөн, мен жакшы көргөн нерсени берди. Мен эмне кылышым керек экен? Алла жакшы көргөн нерсеге сарпташым керек экен да. Алла Таалам жашоону, ден соолук, ырыскыны, Алла Таала мен жакшы көргөн нерсени берди. Эми жарымы калды. Иштин жарымы калды. Кандай жарымы калды? Я Алла, ошо эми өзүң разы болгон нерсеге мен ушуну сарптаганга күч кубат бер деген дуа да болчу. Ошон үчүн момун дайыма пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламды карап жашашыбыз керек. Биз адамдарды карап эмес, пайгамбарыбызды карап жашасак бактылуу болобуз. Пайгамбарыбызды карап жашасак биз оңолобуз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат, Муслим шарифте келет, Абу Хурайра радыйаллаху анху риваят бар. Ал-муъминул қауи, күштүү, имандуу мусулман, хайрун ва ахаб илаллах минал муъминид даиф. Алла Таалага жакшыраак экен, сүйкүмдүүрөөк экен алсыз мусулманга караганда. Демек Алла Тааладан күчтүү дагы сурашыбыз керек экен, кубат сурашыбыз керек экен. Эмнеге? Иманыбыз күчтүү болсун, ибадатыбыз күчтүү болсун, адеп ахлагыбыз күчтүү болсун. Арамдан сактанганга күчүбүз, кубатыбыз жетиштүү болсун. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, күчтүү мусулман жакшыраак дейт. Денебиз да күчтүү болсун, руханиятыбыз да күчтүү болсун, жүрөгүбүз да күчтүү болсун да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сараңдыктан пана тилеген. Коркоктуктан не тилеген? Пана тилеген. Аллахумма инни ауду бика минал жубн. Я Алла, мен сенен пана тилеймин. Коркоктук демек бул жаман сыпат экен. Мени сактагын, коркоктуктан сактагын,
батыр кылгын деп Алладан сураш керек экен. Күчтүү кылгын деп. Демек, күчтүү мусулман алсыз мусулманга караганда Аллага сүйкүмдүүрөөк экен, жакшыраак экен. Ошон үчүн адам баласы биз жакшы да тамактанып, жакшы дагы машаалла ден соолукту карап, руханиятын дагы карап. Бул бир. Ошо хадистин уландысында пайгамбарыбыз айтат: "Ихрис ала ма янфаук, вастаин биллах, ва ла та'жил." Ихрис ала ма янфаук, сага пайда бере турган нерсеге ошого талабыңды күчөйт. Ошого ачкөз бол. Сага эмне пайда тиет? Динден өткөн пайдалуу нерсе жок. Демек, динге, илимге адам ачкөз болуш керек экен. Жакшылыкка ачкөз болуш керек экен. Тойбош керек жакшылыкка. Ушунчалык илимге, таквалыкка, макулбу? Сооптуу иштерге ачкөз болуш керек. Аракет кылыш керек ошого. Ошончо пайгамбарыбыз айтат: "Ихрис ала ма янфаук." Сага пайда бере турган нерсеге, эң пайда берет, дүйнөдө пайда берет, ахиретте пайда бере турган нерсе ал дин. Ал сага эмне? Ошого сен күчтүү болгон. Ошого сен ачкөз болгон, соопко ачкөз болгон, илимге ачкөз болгон деп. Вастаин билля, Алладан жардам сора. Вала та'жил. Шашылба, иштер шашылба. Эгерде бир сага бир нерсе жете турган болсо, кичине бир кыйынчылык, оору, кыжалатчылык, кайгы, бир нерсени жоготуу, мейлиби? Кандай гана жетпесе, кыжалатчылык жетсе, сен ошол жерде айтпагын, мындай кылганда мындай болот эле деп айтпагын. Деп пайгамбарыбыз айткан бизге, эскерткен. Не деш керек? Ма кадаралла ва ма шаа фаал. Алланын тагдыры экен. Эмне кааласа Алла таала ошо болот экен деп кой. Болду. Болбосо шайтанга жол ачасың деген. Несени? Шайтанга жол ачасың деген. Мындай кылганда мындай болуп калат эле, мындай кылганда мындай болот эле деген шайтанга жол ачуу. Ошон үчүн Алла субханаху ва таала шүгүргө, иманга, жакшы мүнөзгө бизди бекем кылсын. Ушунун аты истикамат деп коет. Мынакей. Саид ибн Мусайиб деген чоң алым өткөн, табииндерден. Саййиду табиин дейт. 15-хижриде төрөлгөн, Хазрет Умар ибн Хаттаб разияллаху анхунун доорунда төрөлгөн. Умар разияллаху доорунда. Сахабалардан көргөн, сахабалардан талим алган, Айша энебизден көп сабак алган, Абдулла ибн Аббастан, көптөгөн сахабалардан машаалла сабак алган. Аты Саид. Аты ким экени? Саид ибн Мусайиб деп, атасы да сахаба. Чоң атасы да сахаба болгон. Өзү бирок пайгамбарыбызды көргөн эмес, пайгамбарыбыз 11-хижриде өткөн, 4 жылдан кийин, пайгамбарыбыз дүйнөдөн өткөндөн кийин 4 жылдан кийин келген да. Ошол субханалла айтат, 40 жыл такбир ула менен каза болгон жок дейт да. 40 жыл такбир ула деп не айтат? Имам Аллаху акбар дегенде аркасынан туруп сен да кошо Аллаху акбар деп кошулуп каласың да. 5 убакыт намаз. Ушундай кылып канча жыл дейт? 40 жыл такбир ула менен каза болгон жок дейт. То есть 40 жыл намаз каза болгон тиякта турсун, кечиктирген тиякта турсун, 40 жыл. 30 жыл мен азанды мечиттин ичинде уктум дейт. 30 жыл, канча жыл? Азанды мен мечиттин ичинде уктум дейт. 30 жыл. Тамаша эмес. Мен 30 жыл азан айтылып атканда мечиттин сыртында эмес элем дейт. 30 жыл. Адам ооруйт, кыйналат, бирөөнү жоготот, ачка болот, ысык болот, суук болот. Айтканга оңой. Бул кылыш өтө кыйын. Мына ушуну эмне деп коет экен? Истикамат деп коет. Алар ушунчалык жүрөгүнө Алланын мухаббатын, Алланын сүйүүсүн жүрөгүнө отургузган эле, соодада дагы Алланы эстейт эле. Соодада адам бейкапар болуп калат. Дүйнөдөгү нерселер, аспаптар бунун таасири бар. Адамды бейкапар кылып, унутчак кылып коет. А Кур'андын таасири эмне? Эстетүү. Кур'андыкы таасири бар, касиети бар. Кандай эстетип турат да Кур'анчы? Акыйкатты эстетип турат. Кур'ан. А дүйнөнүн нерселери, акча, дүйнө, үй, машине, булардын баардыгы бунда таасири бар, касиети бар. Кандай? Касиет эмес, кесепет десек болот. Эстетип, эстен чыгарат да, унуттуруп коет. Ахиретти унуттурат, Алла Тааланы унуттурат, акыйкатты унуттурат. Ошон үчүн Алла субханаху ва таала айткан: "Я юхаллазина аману, ла тулхикум амваликум ва ла ауладукум ан зикрилла." Имандуулар, силерди бейкапарга салып койбосун.
мал мүлкүңөр, бала чакаңар Алла Тааланын зикиринен, Алланы эстегенден унутуп калбагыла. Ким унутуп коюшу мүмкүн? Бала чакаңар унутуп коюшу мүмкүн. Мал мүлкүңөр, нерсеңер, буюмуңар унутуп коюшу мүмкүн дейт. Бул жөнөкөй эле айткан эмес. Сахабаларды Алла субханаху ва таала мактады да. Сахаба радиаллаху анхум ажмаин пайгамбарыбыздын таалимин алгандар. Пайгамбарыбыздан иман үйрөнгөн, ибадат үйрөнгөн, адеп ахлак үйрөнгөн. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын тарбиятын алган. Аларда кандай? Риджал деп айтты Алла Таала. Риджалун. Алла риджалун. Кандай? Ла тулхихим тижаратун ва ла бай'ун ан зикрилlah. Аларды эркек деп айтты. Чыныгы эркектер ошолор экен сахабалар. Эркектер дейт. Эрлер дейт, жөнелерчи. Эр жигиттер экен алар. Аларды соода сатыгы дагы, тижараты дагы Алланын зикиринен бейкапар кыла алган жок да. Biz bugün namazda, secdede Allah'ını esteye almayatsak, secdede, namazda Allah'ını esteye almayatsak, sahabalar bazarda Allah'ını esteyin çıkargan emez. Вот biz menen sahabaların ayırması. Söйпалар Allah'ını köp estep, köp Allah Taalaga şükür kılıp, ушундай кылып жашашканда. Ошондуктан иншалла урматтуу мусулман бир туугандар, келиңиздер ар бир күнүбүздү нурлантырайлы. Ар бир күнүбүздү ibadat menen koozdойлу. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын дуасы бар. Аллахумма агнини бил илм. Ya Allah, meni bay kılgın ilim menen. İlimge bay kıl. Akçaga emес. Meyli akça al golдун кири, ал болбой анча деле айырмасы жок ал. Бирок негизи эмнеге bay кыл деп атат? Аллахумма агнини бил илм, илимге bay кыл мени. Ва зайинни бил хилм. Жумшактык менен мени кооздогун. Мени зыйнаттагын, мени кооздогун. Не менен? Хилим менен. Бул жөнөкөй нерсе эмес да. Жөнөкөй нерсе эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын улуу дуалары бул. Ва акримни бит таква, ва жаммилни бил афия, ва акримни бит таква. Таквалык менен мени сыйлуу, урматтуу кылгын. Алланын алдында сый, урмат таквалык менен экен. Ошон үчүн мени дагы сыйлуу кылгын, урматтуу кылгын. Эмне менен? Акча, мансап менен эмес. Сулуу, чырайлы күч менен эмес. Мени урматтуу, сыйлуу кылгын таква менен. Жана кооздогун мени афият, сак саламатчылык менен. Алла Таала баарыбызга пайдалуу билим берсин. Дүйнөдө да, кабырда да, ахиретте пайдасы тие турган билим берсин. Ошол бул алгайсы илим, пайгамбарыбыз алып келген илим ушундай илим. Ошон үчүн иншалла дайыма мындай илимдин мажлисинде отурганга, илимдин сабагына катышканга, жүрөктү нурлантырып, башкаларга да жеткиргенге биз аракетте болушубуз керек. Аллахым кабыл болгон амал берсин, баардык оорулардан баарыбызга шифа берсин. Ооруларга Алла субханаху ва таала баарына шифа берсин. Пайдасыз билимден сактасын, пана тилиптер жүрүш керек. Пайдасыз билимден сакта я Алла деп. Коркпогон жүрөктөн сакта, тойбогон напсиден сакта, кабыл болбогон дуадан сакта деп. Урматтуу бүгүнкү сабактын катышуучулары, Кудай кааласа бүгүн Узайр алейхиссаламдын сабагы. Узайр деген пайгамбар өткөн. Бани Исраилде, Кур'ан-ы Каримде Бакара сүрөсүндө окуя келет. 100 жыл Алла Таалам ага өлүм берип, 100 жылдан кийин тирилткен. Ошол кишинин аты Узайр деген. Эшеги менен бараткан эле, эшеги дагы. Ошон үчүн бул эми Бани Исраилга келген, мүмкүн бүгүнкү күндө деле көрүп калсаңар керек, жөөттөр өзүнчө бир күндө бир майрамдары бар, эшегин көтөрүп алып майрамдашат. Ошо Узайр пайгамбардын ошол эшегин урматтаган үчүнбү же кандай болбосун, Кур'ан-ы Каримде жөөттөр Узайрды Алланын баласы деп адашкан. Ва қалатил яхуду Узайр ибнуллах. Узайр ибнуллах деп мына Масих эми христиандар болсо Иса пайгамбарды Алланын баласы десе, ал эми жөөттөр болсо Узайрди Алланын баласы деп адашкан да. Ал эмне себептен болгон, кандай болгон? Кудай кааласа мына Кур'ан-ы Каримде азыр сиздерге бул окуясын айтып беребиз. Бакара сүрөсүнүн 259 аятта ушул кысса айтылат. Биз силерге мурда айтканбыз. Алла Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Ва куллан нақуссу", бардык биз силерге
кысса баян кылып беребиз. Мин анбаир русул пайгамбарлардын окуяларынан жөнөкөй Алла Тааланын окуялары бул жөн эле жомок же болбосо маалымат же жөнөкөй эле тарыхый окуя эмес да. Бул сабак бере турган окуя. Бул Узайр пайгамбардын 100 жыл өлүп кайра тирилүүсүнөн bundan bizge savak, bizdeki akidada 3 negizgi türkük var. Akidada kança? 3 negiz türkük var. Tavhid, risalet, kıyamet dep koyat. Birincisi tavhid, Allah'ın жалгыздыгы, zatında, sıfatında жалгыздыгы. İkincisi risalet, bardık peygamberler gelgen Allah Teala'nın hükümlerini jetkiriş üçün. Üçüncüsü kıyamet, kıyamette beyiş tozok bardığı var. Mına uşul tavhid 3 türkükte turat. Tavhid, bizim akidamız. Tavhid, risalet, kıyamet dep koyat. Эми бул жердеги азыркы биз айтып атканыбыз мына кыямат бар экенине мусулман адам ким? Эртеге өлгөндөн кийин кайра тирүүлүүгө ишенген адамды мусулман дейт. Биздеги имандын бир рүкүнү, ансыз иманыбыз толук болбойт эч качан, бүтүн болбойт. Качан биз өлгөндөн кийин тирүүлүүгө ишенмейинче эч качан иманыбыз толук болбойт. Ошон үчүн өлгөндөн кийин тирүүлүү бар, Алланын алдында эсеп китеп бар. Ошого окуяга байланыштуу Алла субханаху ва таала Бакара сүрөсүндө бул кыссаны баян кылган. Ауду биллахи минеш шайтанир раджим. Ау каллади марра ала карияти ва хия хавиятун ала урушиха. Кала анна юхи хадихи Аллаху ба'да маутиха. فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. صدق الله العلي العظيم. Айтат, же көрбөдүңбү дейт. Узайрдын окуясы сыяктуу, Узайр пайгамбар. Бул жерде ау каллади марра ал Узайр пайгамбар өтүп бараткан экен ала кариятин бир айылдан. Бул Узайр пайгамбар Бактынасар деген бир залым бадыша өткөн туугандар. Байтул Мукаддасты талкалаган, бузган көптөгөн немелерди. Ошонун доорунда болгон. Ошол доорунда өтүп бир мындай ошондой бир талакен, ээн талакен өтүп баратса, ошо бир айыл экен, айыл болгон экен да. Ал айылга кандайдыр бир Алла Тааланын ушундай бир азабы түшүп, ал айылда үйлөр деле талкаланган, адамдар деле бардыгы өлгөн. Ошол жерден Узайр алейхиссалам пайгамбар өзүнүн эшегин минип, өзүнүн азыгы бар экен жанында, тамагы бар экен, суусундугу бар экен, өтүп баратканда мынакей ошон айтып атат, марра ала кариятин бир кыштактын жанынан өтүп бараткан эле, ва хия хавиятун ала урушиха. Ал айыл болсо өзүнүн шыптарынын үстүнө кулаган эле. Шыптарынын үстүнө кантип кулап калат? Бул шып деп коет. Булар дуал. Шыптардын үстүнө хавиятун ала урушиха дегени шыптардын үстүнө кулаган. Ал мындай болот да. Мына шып эки дуал болсо биринчи шып түшкөн, анан дуалдар түшкөн. Шыптын үстүнө кулагандын мааниси мына. Хавиятун ала урушиха дегендин мааниси ушул. Ошол айылдагы үйлөр шыптарынын үстүнө кулаган эле деген мааниси. Биринчи мындай кылдырып титиреткен Алла Таала кандай азап берген биринчи потолок, шып деген потолок. Ушул азап биринчи потолоктор түшкөн. Макулбу? Андан кийин дуалдар кулаган да. Ошон үчүн шыптардын үстүнө кулаган деп айтылат да. Ушундай болгон экен. Кала Узайр алейхиссалам айтты: "Анна юхи хадихи Аллаху ба'да маутиха." Кайдан Алла Таала булар өлгөндөн кийин кантип тирилсин деп мындай кылып суроо бер. Алла субханаху ва таала соң аны фа аматаху Аллаху 100 ам 100 жыл мөөнөткө аны өлтүрүп койду. Узайр пайгамбарды канчага? 100 жылга. Амата дегени Алла Таала өлтүрдү ага. Периштени жиберди, Азраилге жанын алды 100 жылга. Стумма ба'атаху. Кийин кайра аны тирилтти. Алла Таала анан айтты: "Кала кам лабиста?"
Qancha möhnөт ölüm awalыңda turduң? Деп сураганда, qala ал айтты, лабисту yawman aw ba'da yawm. Bir günde эле турдум го, же bir gündүн bir bölükçөсүндө эле болду го дейт. Ол 100 жыл өтүп кеткенин билбей калыптыр. Узайр пайгамбарга Алла Таала аны 100 жыл өлүм берген ага. 100 жылдан кийин тирилтип атат. Канча кыш, канча суук, канча шамал, канча кар, канча жамгыр, канча күн өттү. 100 жылдан кийин кайра тирилтип атат дагы сурап атат. Ай, канча möhnөт, өлүм абалыңда турдуң, кам лабиста? Десе айтат, лабисту yawman aw ba'da yawm. Bir günde, же болсо bir күнгө деле жетпей, ушунчалык убакыт болду окшойт деди да. Qal bal labista 100 am. Алла Таала айтты, андай эмес деди. Сен деди, 100 жыл жаттың деди. Ушу өлүм абалыңда канча жаттың деди? 100 жыл жаттың деди. Эми фандур ила таамик. Эми тамагың кара деди. Тамагы бар эле де. Ишеги менен кетип бараткан тамагы бар эле. Тамагыңды кара. Ва шарабик, сусундугуңду кара. Лам ятасанна, өзгөрүп да. Бузулуп аптыр. 100 жылда ошол тамагы, суусундугу эчтеке болуп аптыр. Тамагы бузулуп аптыр. Канча айтып атам, 100 жылдын ичинде канча шамал, канча суук, канча кар, канча ысык. Бирок Алла субханаху ва тааланын кудретин кара. Лам ятасанна, яни лам ятагайяр, мааниси ушул, бул өзгөргөн жок дейт да. Тамагы өзгөргөн жок. Суусундугу эми баягы ал жерде риваяттарда келет, жүзүмдү эме кылган экен, сыккан экен, жүзүмдүкү айнап деп, вот ошонун суусундугунан экен, эчтеке өзгөргөн эмес. Анан вондур иля химарик, ал эшеги дагы бар болчу да. Эшеги менен кетип атканда азыгы бар эле, тамагы, суусундугу бар эле. Тамагы, суусундугу өзү боюнча турат, өзгөргөн эмес, бузулган эмес. 100 жылдан кийин кайра туруп атат. Аны эми эшегин караса, эмне болгон? Эшегин караса, субханалла, вондур иля химарик, чирип кеткен. Эчтекеси калган эмес. Эшеги да өлгөн, эшеги бардыгы ал чирип эмне абалга айланып калганын карагын деди да. Вондур иля химарик валинажалака аятан линнас. Жана биз сени ушундай кылганыбыз, сени кайра өлтүрүп 100 жылдан кийин кайра тирилткенибиз бүткүл адам баласына, элдерге, адамдарга өзүбүздүн кудретибиздин үлгүсүн кылганды көрсөттүк дейт. Ошто биз кайра эртеге тирилте алабыз, эртеге тирилтебиз, кудум ушундай кылып тирилтебиз. Эми вондур илал айдам, сен карагын деди, сөөктөрдү карагын деди. Эшектин сөөктөрү жатат, кичинекей болуп ар жакта чачырап. Карагын деди. Кайфа нуншизуха сумма наксуха лахма. Биз аны ошол сөөктөрдү көтөрүп, кураштырып, кийин аны эт менен каптап турабыз. Ошону карагын деди. Субханалла, Алла Таала бир буйрук бергенде, баягы ар жерде жаткан сөөктөрдүн, чиригендердин, майдаланып, күл болуп калгандары топтолуп, нуншизуха деген көтөрүп туруп кураштырдык дейт. Ошону көтөрдүк да. Сөөгү, саны, мойну, кабыргалары бардыгына. Сөөктөрү көз алдында Узайр пайгамбар көрүп турат аны. Акылы менен да ойлонуп турат. Ушунун бардыгы бир заматта акырын топтолуп, путуна сөөгү бардык муундары, сөөктөрү, тарамыштары ошол эле калбастан ага эт дагы, каны дагы, эшегинин эти дагы, каны дагы, териси дагы. Сумма наксуха лахма дегени биз ага эт кийгизебиз деген. Мындайча айтканда биз ага эт менен аны кийин аны эт менен каптап турабыз деген сөз. Каптап турабыз. Фанамма табайяна лаху, кийин качан акыйкат ага ачык болгондо Узайр пайгамбарга көрдү да, ага чейин суроо берди эле да. Кантип буларды эртеге тирилтесин деп айтты. Qal a'lamu anna Allah ala kulli şeyin qadir. Men bekem işendim deydi. Bekem işendim, Allah Taala her bir nersege kudretli eken. Mınake bul jerde bizge sawak jaratkan Allah Subhanahu wa Taala
жоқтон бар кыла алган, бардан жок кылып кайра бар кылып коюш ага эч кандай кыйын эмес. Мына мусулмандардын бир бекем акыйдасынын бир бөлүгү өлгөндөн кийин тирилүү, акыйкат, чындык, шексиз, күмөнсүз деп мынакей биз ишенишибиз керек ушундайдан. Ошон үчүн кайра эсеп китепке Алла Тааланын алдына баруу бар. Ошону эстеп жашашыбыз керек. Албетте бул жерде кээ бирлер айткан армия деген эме болгон экен. Пайгамбар. Тафсир ибн Касирде айтат. Бирок көпчүлүгү азыркы айылдан өткөн киши ал Узайр пайгамбар дейт. Аны Хасан радыйаллаху анху, Абдулла ибн Салам, Абдулла ибн Аббас, Хазрет Али радыйаллаху анхум ушулардын бардыгы айткан аннаху Узайр ва хада ашхар. Бул болсо эң ушу машхур инда касири мин ас-салаф ва халав валлаху алам, акыйкатын Алла билет. Бирок мурунку кийинки бардык аалымдардын ою боюнча ошол айылдан өтүп барып 100 жыл өлүп кайра тирилгени бул Узайр болот. Ким болот экен? Узайр алейхиссалам. Буну Узайр алейхиссалам. Ибн Аббас радыйаллаху анхудан да риваят бар эми. Ал айткан ла адри Узайр бул набиян амла пайгамбару же аулияу деп. Бирок буну ошол пайгамбар деп айтканга немеси көп. Себеп дегенде азыркы келет. Бул Бахты Насар деген ошо залым падыша Тауратты өрттөгөн экен да. Аябай ушу Кудайдын китебин жок кылып, өрттөп, жок кылып, ошол убакта Узайрдын атасы бир жерге бир Таураттын китебин бекитип коет экен. Бекитип койгондо дагы жерге көмүп коет экен. Аны Узайрден башка эч ким билбейт экен. Анан эмне үчүн буну жөөттөр, еврейлер Узайр ибнулла, Алланын баласы деп эмне үчүн айтып атат десе, себеп дегенде Муса пайгамбар Алла Тааладан жазылган Таурат алып келген. Ал эми Узайр жат алып келди депчи. Түшүнүктүбү? Бул бир. Экинчиси, буга асмандан ушундай эки жарык от келип ичине кирип кеткен. Андан кийин ана Баны Исраилге баардыгын топтоп алып, Тауратты башынан кайра айтып берген. Ушунун себебинен жөөттөр Узайрды Алланын баласы деп айтышты. Алиязу билля, Алла сактасын. Деп буну ким айтты? Абдулла ибн Салам радыйаллаху анху. Абдулла ибн Салам деген ким? Абдулла ибн Салам радыйаллаху анху бул сахаба. Улуу сахабаларга кирет. Мурда жөөт болгон бул. Тауратты жат билген, кыйын билген киши болгон. Еврейлерден христиан исламды кабыл алган киши Абдулла ибн Салам деген болгон. Түшүндүңүздөрбү? Бул өзү негизги аты Хусейн сот менен Хусейн ибн Салам болгон, пайгамбарыбыз аны атынан өзгөрткөн, сен Абдулла ибн Саламсың депчи. Бул айтат, ошол Мединада жашаган экен, бул жөөт, чоң алым болгон, Тауратты өтө кыйын билген, көрүп, пайгамбарыбыз Меккеден Мединага көчүп келгенде, элдин баары эле зияратка барып атышат, көрүп атышат. Мен деле бир көрөйүнчү деп Абдулла ибн Салам барып карайт. Караса, бунун жүзү жалган сүйлөгөн кишинин жүзүнө окшобойт дейт. Жалган. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды сынап 3 суроо берет да. Чыныгы пайгамбарбы же пайгамбар эмеспи деп. Биринчи айтат, кыямат кантип башталат дейт. Экинчиси, бейиште эң биринчи бейиштиктер кайсы тамакты жейт дейт. Үчүнчүсү, бала эмне үчүн атасына, апасына, кээде атасына, кээде апасына окшоп калат дейт. Şu 3 суроону Абдулла ибн Салам радыйаллаху анху пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын пайгамбарчылыгын сынаш үчүн берет да. Бергенде пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга Жабраил периште кабардап келет. Кыйын эмес андай суроолорго. Алла Тааланын тарабынан вахий келет, Жабраил периште келет. Ал эмне деп айтат? Жабраил периште келет, кыямат башталганда дейт, машрик деп коет, мына чыгыштан от чыгат экен. От чыкканда адамдарды бардыгын батышка, магриб батышка айдап барат экен. От күйүп келе берсе качасың да. Ошо мындайча айтканда айдайт экен адамдардын бардыгын. Бул бир дейт. Экинчиси, бейиште эң биринчи Алла субханаху ва таала бейиштиктерди сыйлаганда тап сыйлайт огандар. Жегиңер келеби? Сахи Бухариде келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам муну айткан,
зиядату каб деп ошол боорду айтат. Кабите хут же болбосо кабите нун деп айткан. Ошо балыктын боорунан ушундай болуп машалла шашлык кебаб кылып эң жакшы кылып бышырып берет экен. Бейиштиктерге биринчи киргенде тамак осы тие турган сый ушундай болот. Үчүнчүсү эмне үчүн бала кээде атасы кетине энесине дегени, качан эненин атанын суусу алдын өтүп кетсе, атага көбүрөөк окшоп калат экен. Эненин суусу көбүрөөк өтүп кетсе, энеге көбүрөөк окшоп калат экен да. Ушуну укканда буну көрүп туруп пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга ыйман келтирген. Бул өтө чоң аалым болгон. Андан кийин анан Абдулла ибн Салам айткан, сиз жөөттөрдөн сураңыз десе, бул Бану Кайника Мединада Бану Курайза, Бану Кайника деген уруулар бар эле да. Бану Назир деп 3 чоң уруулар жашайт эле. Жөөттөрдүн, жөөттөрдүн уруулары. Бану Назир, Бану Кайника, Бану Курайза. Бул болсо Бану Кайника уруусунан болчу. Кийин пайгамбарыбызга айтты: "Я Расулулла, сиз айтсаңыз, жөөттөрдөн сурасаңыз мен тууралуу эмне дейер экен" деп. Пайгамбар сурады: "Силердеги Абдулла ибн Салам да, Абу Хусейн ибн Салам ата, ошо кандай адам дедилер? О, ал эң чоң аалымыбыз. Хибруна, хайруна, ал эң биздин жакшыбыз, эң мына." Анан кийин айтып калды: "Эгерде ал исламды кабыл алса, исламды кабыл аласыңарбы?" десе, "Кудай сактасын, Кудай сактасын" деп. Неге? Ал кабыл алды десе, ал биздин эң жаман адамыбыз деп баштады да. Эң жаман адамыбыз, эң жаман адамыбыз деп. Кандай болбосун, бул Абдулла ибн Салам радиаллаху анху Тауратты дагы, Куранды дагы жат билген, менмин деген машалла аалым, фатва берген, таква ушундай сахаба болгон. Айтат пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын биринчи сөзүн укканым ушу болду дейт. Мединада адамдар топтоп: "Я юханнас, эй адамдар, афшус салам, саламды таркаткыла" деп айтып аткан экен. Эмне деп айтып аткан экен? "Ва ат'иму таам", тамактарды жедиргиле. Тамак жедиргиле деп. "Ва саллу биллейли ван насу ниям", василул архам, туганчылык мамилени бекем кармагыла. "Ва саллу биллейл ван насу ниям", түндөсү адамдар уктап атканда намаз окугула. "Тадхулул джанната биссалам", амандык менен бейишке киресиңер деген экен. Ушу сөздү Абдулла ибн Салам айтат: "Мен биринчи жолу пайгамбарыбыздан укканда насаатын ушу сөздү уктум" дейт да. Эң биринчи: "Я юханнас", эй адамдар, афшус салам, биринчиси салам таркаткыла. "Ва ат'иму таам", адамдарга тамак бергиле. Сый урмат, жомарттыктардын арын көрсөткүлө. "Василул архам", туганчылык мамилени бекем кармагыла. "Саллу ва саллу биллейли ван насу ниям", адамдар уктап атканда намаз окугула. Тахаджуд намаз деген сөз. Адамдар уктап атканда тахаджуд намаз окугула. Не болот? "Тадхулул джанната биссалам", бейишке кирип кетесиңер саламаттык менен, амандык менен деп. Ушунун баардыгын Абдулла ибн Салам деген киши айткан. Мына. Аллаху акбар. Эми ушул Абдулла ибн Саламдан сурап атпайбы? Абдулла ибн Саламдан сурап атат. Бул кандай себептен эме болду? Ибн Аббас сураган экен. Ибн Аббас радиаллаху анхума аннаху саала Абдулла ибн Салам, Абдулла ибн Саламдан сураган экен да. Алла тааланын сөзү: "Ва қалатил яхуду Узайр ибнуллах". Жөөттөр айтышат: "Алла Узайр, Алланын баласы" деп. Тоба сүрөсүндө 30 аятта. Ушул эмне үчүн бул жөөттөр Узайр Алланын баласы деп айтты деп Ибн Аббас Абдулла ибн Саламдан сурап атат. Абдулла ибн Салам ал жөөт болгон, исламды кабыл алган мусулман, еврей болгон да. Ondan sonra atsa anaki bul cevap verdi. Lima qalu zalika dese. Fadakara lahu İbn Salam ma kana min kutubihi li Bani İsrail at-Tavrat min hifzihi. Özü bul Bani İsrail'de Tavrat'ı jat bilgen kişiler bolgon del emes da. Mındayçı. Bani İsrailler ana mınday degen söz menen aytkan eken. Bunu bul bolsa Uzayr jat bilgen eken. Birincisi uşul. İkincisi. Ve kavlu Bani İsrail lem yastati' Musa ayatiyana bit-Tavrat illa fi kitab. Musa peygamber bizge жазылған китепте гана алып келген Тауратты. Жазылган алып келген. Ва инна Узайран кад жаана биха мин гайри китаб.
Ал эми Узайр болсо ал жазылбай эле жаталып келди. Ошон үчүн бул Алланын баласы деген. Астагфируллах. Фарамаху таваифу минху ва қалу Узайр ибнуллах деп мындай адашкан алиясу билlah. Алла таала баладан таза, Алла таала аялдан таза, Алла таала эч бир бала да аялда тутпайт. Лам ялит ва лам юлад. Төрөлгөн да эмес, төрөткөн да эмес, ата-энеси да жок, бала чакасы да жок. Ва лам якуллаху куфуан ахад. Алла таалага теңдеш эч ким жок. Сахи Бухариде дагы бир риваят келет. Абу Хурайра радıyallahu анхудан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат. Пайгамбарлардан бир пайгамбар назала набию минал анбия тахта шажаратин, bir дарактын түбүнө кичине эс алганга отурган экен да. Фаладагатху намлатун, bir кумурска чагыптыр да ошо пайгамбарды. Чакканда фа амара би жихазихи, туруп эле ошол жерде буйрук берип, мына жерде буюм суюмдар бияка алгылагын деп туруп алганда, фа ахржа мин тахтиха, карагылачы бул немени чакты деп караса, кумурскалар экен, ийини бар экен, кумурскалар көп экен. Суммара амара биха фа ахракат бин нар, кийин буйрук берди дагы, күйгүзгүлө деп туруп, ошо кумурскалардын бардыгын өртөттүрүп берди да. Өртөттүрдү. Фа аухаллаху илейх, Алла таала ошол пайгамбарга вахий түшүрдү. Эмне деп вахий түшүрдү? Фа халлан намлатан вахида. Ушу бир кумурскага ушундай кылып өлтүрөсүңбү депчи. Күйгүзүп берди да. Күйгүзүп берди. Бир кумурска чакса ушундай кылып, бир ушуган деп. Эми ошол ким десе, Ибн Аббас, Хасан Басри радıyallahu анхум ушулар айтат, Узайр болчу ушул дейт. Бул өзү бул жерде наби минал анбия деп эле Сахи Бухариде пайгамбарлардан бир пайгамбар деп эле келген, атын Узайр деп айткан эмес, бирок Ибн Аббас радıyallahu анху, Хасан Басри рахматуллаху алейх булар айтат, ошол Узайр болчу дейт. Эми кандай болсо дагы алардын шариятында мүмкүн ыза жеткире турган жаныбарларды өрттөп өлтүргөнгө уруксат берилет бизде деле, бирок от менен пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам азаптаганды тыйган. Bizde qanday болуп калбасын, мисалы мейли бир карышкыр дейсинби, жырткыч кандай болбосун, жөнөкөй өлтүргөнгө болот, өрттөгөнгө болбойт. От менен азаптайт Алла өзү гана. Махлук жаралган от менен азаптаганга акысы жок. Биздин шариятта андайга болбойт. Кишини кээде өрттөп өрүшөт, бир нерсе кылып өрөт, анда жок. Тугандар, ошон үчүн иншалла карап туруп, жөнү мейли ыза жеткире турган нерселер бар, чаян деген бар, макул жылан деген бар. Ушундайларды мейли өлтүргөнгө уруксат берилет. Мисалы, азыркындай карышкыр же жана башка нерсе адамга зыян берип койбосун да. Бирок аны өрттөп ошондой кылган болбойт. Ошон үчүн көбүнчө мына жерде айтып кое турган нерсе маселелерде мына ал күзүндө камыштарды өрттөйт го, ошондо көбүнчө көрүп каласыздар. Канаттуулардагы анча-мынча жаныбарлар өрттөнүп кетет. Ошол жок болбойт. Алар дүйнөгө кандай бир кууп чыкканга аракет кылыш керек, акырында тияк бияктардан. Мейли атып өлтүрсүн. Бирок өрттөгөн болбойт. Түшүнөсүңөрбү? Бул өзүнчө маселе да. Бул өзүнчө маселе. Эстегенде дагы бир окуя бар. Тафсир Ибн Касирде келет. Узайр алейхиссалам, Узайр пайгамбар баягында эшеги дагы терилип, өзү дагы терилип, эшегине минип, өзүнүн айылына келет. Өзүнүн айылына келсе, адамдар аны тааныбайт. Бул адамдарды тааныбайт. 100 жыл өтүп кеткен да. Башка муунда, башка эл, башка эч ким жок. Анан караса өзүнүн үйүндө эле тааныбай калыптыр. Анан болжолду примерно кылып бир жерге барыптыр. Ал жерге барса, көзү көрбөй калган, отуруп калган bir qarıgan kempir ene oturat eken. Ağa 120 жыл болуптур жашаган. Анан кийин ошол жерге келип, Узайр пайгамбар чыгып кеткенде 20 жашта экен. Аны тааныч экен, Узайрди билчү экен. Анан кийин бая заман өтүп, тияк-бияк болуп калып, анан Узайр пайгамбар ага айтат: эне, мына Узайрдин үйүбү" дейт да, болжолдо эле барган да. Узайрдин үйүбү десе, "Калат наам, хада манзилу Узайр." Ооба, бул Узайрдин үйү деп жооп берет. Фабакат. Ошондо анан кийин эне ыйлай берет. Ва калат айтат: "Ма раайту ахадан мин када ва када сана ядкур Узайр ва кад насияху нас."
Kança жылдан бері Узейрди көрбөдүм. Адамдар деле унутуп калды. Ушундай убакыттар өтүп кетти дейт. Узейр айтат: "Фа инни ана Узейр." Мен Узейрмин эне дейт. Мен Узейрмин эне дейт. "Кан Аллах аматани 100 сана, thumma ba'asani." Алла Таала мени өлтүрүп 100 жылга кайра мени тирилтпедиби дейт. Калат субханаллах, эне айтат: "Субханаллах" дейт. "Фа инна Узейр фақаднаху мунзу 100 сана." Узейрди биз жоготконубузга 100 жыл болду эле, чындап эле дейт. 20 жашында экен. Узейрди жоготканыбыз 120га чыгыптыр. Ошол бир эле эне эле калган экен да. Калгандар муун өзгөрүп кеткен да. Анан эле айтат, биз жоготконубуз 100. Фалам насма лаху би зикр. Биз Узейрди таптакыр эсибизден чыгарып койдук эле. Аты жөнү, кабар пабары жок эле деди эле. Кала Узейр айтты: "Фа инни ана Узейр." Эне мен мына Узейрмин деди эле. Калат эне айтты: "Фа инна Узейр раджул мустажабу даъва." Узейр деген ал дуасы кабыл болгон киши болчу дейт. Мустажабу даъва деген мындай: эмнени Алладан колун көтөрүп сураса, Алла сразу кабыл кылган да. Ошондой кишилерди мустажабу даъва деп коет. Не деп коет экен? Бул дуа кылса, дуасын Алла кайтарбайт деген сөз. Дуа кылса, дуасын Алла кайтарбайт, сөз кабыл алат. Ушуларды мустажабу дуа деп коет. Айкылбы? Мустажабу даъва. Ядуу лил марид. Ооруларга дуа кылат эле. Вали сахил бала, кыйналгандарга дуа кылат эле, бил афия ва шифа. Ушундай эле дуа кылчу эле. Ушундай Узейр деген ушундай киши болчу. Эми айтып атпайбы? Фадулла айярудда алайя басари. Андыгы сен, эгерде сен Узейр болсоң, ал көзү көрбөйт дейнен. Эгерде сен Узейр болсоң, дуа кылчы, Алла Таала мени көзүмө кайтарып берсин дейт. Кайтарып берсин дейт. Хатта арак мен сени көрөйүнчү. Чындап эле сен Узейрсиңби же башкабы дейт. Фа ин кунта Узейран арафтык. Эгерде сен Узейр болсоң, мен сени тааныймын дейт. Бирок сен дуа кыл, дуаң Алла кабыл кыла экен, мен көзүмө кайтарып берсин, мен сени көрөйүн, сен Узейрсиңби, Узейр эмессиңби дейт. Кал فدعا ربه ومسح بيده على عينيه فصحتا فأخذ بيده. الله أكبر. Кейін дуа кылды. Я Алла деп дуа кылды. ومسح بيده, колу менен ошо эненин эки көзүн сылады. Мынандай кылып сылады эле, эки көздөн кайтып келди. Колу менен кармады. وأخذ بيده, колун кармады дагы. وقال قومي بإذن الله. Отуруп калган эле да, ордунан турбай калган экен. Көзү да көрбөйт, ордуна тура албайт, бутуна тура албайт. Эптеп эле жашап мындай турган экен да, Алланын өкүмү менен туруңуз деди эле, туруп кетти. Субханалла. Фаатлакаллаху риджлайха. Алла субханаху ва таала эки бут менен бастырып койду. Факамат сахиха. Дин соолугу аябай жакшы, акыл эси бар, бардыгын айтты. Мен күбөлүк берем. Чындыгында сен Узейрсиң деди да. Мынандай окуя дагы айтылынат. Демек, урматтуу мекендештер, кадырлуу мусулман бир туугандар, ушул сабак аркылуу биз ушундай бир үлгү алайлы. Өлгөндөн кийин тирилүү ак. Шектенбей, күмөнсүрөбөй, толук ишениш керек. Ушу дүйнөгө чейин канча өттү, алардын баары тирилет. Канчабыз бар, баарыбыз өлөбүз. Кайрадан биз да кайрадан тирилебиз. Ахиретте Алла Таала бейишке, дозокко экөөнүн чечимин чыгарат. Ошондуктан бейиштин амалдарын кылайлы, дозоктун амалдарын кылбайлы. Түбөлүктү Алла субханаху ва тааланын эсеп китеп биз күн сайын айтабыз. Малики яумиддин. Багымдатта 4 жолу айтабыз, Фатиха сүрөсүндө. 4 рекет да. Эми нафилдерди мен санабай эле коеюн. Пешимге келсек 10бу ар бирин. Асырда, Шамда, Куптанда. Бир 17, 20 жолу. 20 жолу биз күн сайын айтып атабыз. Малики яумиддин, кыямат күндүн бадышасы, тирилте турган күндүн, ар бир адамдын кылган жакшы жаман ишине акысын бере турган күндүн бадышасы. Малики яумиддин ушул. Я Алла, сен бизди тирилтесиң. Биздин амалыбызга жараша сен мамиле кыласың. Жакшы иш кылсак, жакшы акысын бересиң, сообун бересиң. Жаман иш кылсак, жазасын бересиң деп. Дин деген сөз ушундай. Яумиддин дегени Малики яумиддин, Малик деп бадышаны айтат. Яум күндү айтат. Дин деп акысы берилгенди айтат. Акысы бериле турган күндүн бадышасы деген сөз.